Саламатсыздарбы? Эфирде маанилүү маек. Бул жолку чыгарылышта биз сот тутумуна карата мамлекеттик колдоо, анын ичинде айлык маянасы, турак жай менен камсыздоо маселеси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Белгилей кетсек, жакында эле президент Садыр Жапаров жогорку сотко барып, судьялар корпусу менен таанышып, сот тутумунда жүрүп жаткан реформа, мамлекеттик колдоо, камкордук маселеси тууралуу баарлашкан болчу. Анын ичинде санариптешүүнүн ишке ашуусу, ротациянын аткарылышы тууралуу дагы маалымат алган. Бул жолку чыгарылышта биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиев жооп бермекчи. Урмат Мелисович, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач ушул маегибизди баштаардан мурда сиз жетектеп жаткан департаменттин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат алып алсак, андан ары маегибизди улантсак. Негизинен сот департаментинин иши эмнеге байланган, негизги аткара турган миссия, андан ары маегибизди уланталы. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге өзгөчө ыраазычылык биздин ушу сот системасына көңүл бурганыңарга. Сот департаменти 94 жылдын 1 ноябрында президенттин жарлыгы менен соттор кеңешинин алдында түзүлгөн мекеме болгон. Андан кийин сот департаменти юстиция министрлигинин астында болгон, өз алдынча болду. Азыр эми жогорку соттун караштуу орган болуп эсептелет. Сот департаменттин милдети бул жергиликтүү сотторду материалдык, техникалык жагынан каржылоо, соттун чечимин, күчүнө кирген соттун чечимин аткаруу болуп эсептелет. Ошондой орган. Анын ичинде ушул сот департаменти, анын ичинде ушул былтыр мамлекеттик колдоону жакшыртуу максатында 1-июлдан тартып судьялардын айлык маянасы да көтөрүлгөн болчу. Президенттин демилгеси менен сотторго дагы башка мамлекет тарабынан кандай шарттар түзүлгөн, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул жакшы суроо болду, аябай. Бул былтыр июль айынан баштап биздин жергиликтүү соттордун судейский корпустун айлыгы 100%га көбөйдү. Бул 30 жылдан бери мындай сот системасына көңүл бурулган эмес. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич аябай ушуга көңүл буруп, сот реформасына аябай көңүл буруп атат. Ошол эле учурда азыр сиз айтып атпайсызбы, кандай шарттар түзүлүп атат деп. Айлыктан тышкары дагы мына жергиликтүү сотторго, ар бир районго президенттин алдындагы иш башкармалыгы квартиралар, үй салып берип атышат. Жана жеңил конструкция болгон жаңы үйлөр салынып атат. Мен адашпасам 100 чарчы метрден ашык квартиралар болот. Заманбап болгон квартиралар. Азыркы учурда курулуп атат бул. Азыркы учурда түптө 6 ошондой батир курулду. Бүтүп атат уже ошонусу. Негизинен баягы жергиликтүү судьялар корпусунун сот тутумун камсыздоо маселеси департаменттин иши болуп атпайбы? Негизги көйгөйлөр кандай бул багытта? Негизги жергиликтүү сотторду сот департаменти камсыз кылат. Азыркы учурда андай деле көйгөй жок. Эң негизги көйгөй бул айлык болчу. Андан кийин ушул турак жай маселеси болчу. Азыр эми өткөндө президентибиз айтып кетти, турак жай маселеси чечилет деп. Ошол азыркы мен айткан үйлөр салына баштады. Ар бир райондо, аймактарда ар бир райондо ушундай үйлөр салынат. 45 райондо ошо сотторго ылайыкташылган заманбап үйлөр салынат. Ал жерде баягы президент дагы айтты, төрагалар эмес, жалпы соттор деди. Жалпы сотторго бул, жалпы сотторго. Андан тышкары Бишкек шаарында дагы үй курулуп жаткандыгы боюнча маалымат айтылды. Бишкек шаарында 171 батирлүү 3 подъездүү үй курулуп башталган. 2017 жылы башталып, бул маселе үй токтоп калган, каржылык бюджетте акча аздыгына байланыштуу бул маселе токтоп калган. Азыр өткөндө буга дагы президент аябай көңүл буруп, ушул үйдү бүтүргүлө деген талап коюлду. Кече күнү эле барып көрүп келдик, документациясын баары чогулттук. Президентибиз айтып атат, буну ипотека кылып, сот системасында иштеген кызматкерлерге берилет деп. Бул жеке эле судьялар эмес, бул сот аппаратында иштеген кызматкерлерге да тиешелүү. Ушул жолугушуунун жүрүшүндө президент 1 августтан тартып айлык аппарат кызматкерлерге деп айтылды. Мунун ичинде жогорку соттун аппараты дагы бар, жергиликтүү соттордун аппараты бар, андан тышкары сот департаментиндеги сот аткаруучулар
дагы бар. Анан сот приставдарына унаа кызматтык унаа маселеси дагы айтылды. Туура айттыңыз. Мен мисал болуп айтып кетейин. Эгерде 1-августка чейин жергиликтүү соттун аппаратындагы сот отурум секретарь судебного заседания деп атпайбызбы? Ошол адистин айлыгы 7.000-8.000 болгон болсо, азыркы учурда ошол адистин айлыгы 24.000 сомго чейин болот. Бул жерде квартальный премиальный дагы каралган. Ошондо орто эсеп менен бир айда биздин сот отурум катчысы bir 30.000 сомго чейин алат. Анан бул сот аткаруучулар дагы, сот приставдары да бүт ушул алардын айлыктары көбөйдү. Андан тышкары ушул президент менен болгон жолугушууда сөз сүйлөгөн жогорку соттун төрагасы аймактарды кыдыргандыгынын, ушул жергиликтүү соттордун имараттары менен таанышкандыгы тууралуу айтты. Ал жерде ушул имараттар өтө начар экендиги, эскилиги жеткендиги тууралуу, бул боюнча качан жаңыланат, деги эле план максаттар кандай бул иштер боюнча? Бул боюнча биз Замирбек Курамаевич менен чогуу барып келгенбиз, жогорку соттун төрагасы менен чогуу барганбыз, жерине көрүп келгенбиз. Эми бизде Кыргыз Республикасы боюнча соткорго атайын салынган имарат, 1-2 имарат бар. Анан көп имараттарыбыз өтө начар акыбалда. Бул боюнча дагы администрация президентадан дагы заводел барып көрүп келген жеринен. Анан азыркы учурда эң негизги 15 салына турган имаратка документация чогултуп бердик. Андан тышкары мына Кара Суу, Ош областынын Кара Суу райондук соту, Ысык Ата райондук соту, ошого капиталдык курулуш башталды. Тендер биз жарыя кылдык. Андан дагы айтып кетчү нерсе, бул Ысык Көл областында Адилет үйү деп ремонт болуп атат. Кудай буйрса ушул жылдын ноябрь аягында бүтөбүз. Ал жерде Адилет үйүндө эмне болот? Ал жерде Ысык Көл областтык соту жайгашат, Каракол шаардык соту, административдик сот, сот департаменти биздин башкармалык Ысык Көл областынын сот приставдары, сот аткаруучулар бүт баары бир имаратта жайгашат. Бул деген эме биздин калкка дагы, эл журтубузга дагы ыңгайлуу болот да. Андан тышкары президентибиздин демилгеси менен Жалал Абад областында бизге чоң имарат берилген. Бул мурунку университет. Ал жеринде дагы мына тендер жарыяланып болуп, ал жерге дагы ушундай Адилет үйү болот. Ал жерге дагы Жалал Абад областтык соту, Жалал Абад шаардык сот, административдик сот, ошол жерге бүт баары жайгашат. Анын ичинде ушул жанагы 40 районго салына турчу турак жайлар бул мамлекеттин эсебиненби же башка финансы булактарынан каржыланабы? Бул кайсы булактан каржыланат мен билбейт экен. Бул себеби президенттин алдындагы иш башкармалыгы салып аткан үйлөр да. Бул биздин департаменттин бияка тиешеси жок. Андан тышкары ушул жергиликтүү сотторду материалдык, техникалык жактан камсыздоо багытында мындай бир алдыга койгон план максаттар кандай деги эле? Азыр алдыга койгон план максаттарыбыз бул жана айтылып кетти, мен өдө айтып кеттим, 15 жаңы сот имараты деп пландаштырдык. Ошого канча акча бөлүнүп берет, ошону пландаштырып алдыга койдук. Ошол максатта 15 президентибиз ошону колдоп атат. Ошол 15 жаңы имаратка, жаңы судьяларга жаңы имарат салып бергенге пландаштырып атабыз. Андан тышкары сиз айтып кеткен жана бизде Юдахина деп атпайбызбы? Юдахинада Бишкектин жайгашкан имаратты бүтүрүү. Бул жылы үлгүбөсөк, эмдиги жылы бүтүрсөк, анда алда жакшы иштер болот эле. Мен жогоруда сурадым эле, бирок токтолбой калдыңыз. Кызматтык унаалар боюнча, кызматтык унаалар боюнча президент маселе чечилет, тапшырма бергем деген. Ооба, президентибиз жогорку сотко келгенде ошону айтып кетти. Ушул жылдын аягына чейин сот аткаруучулар менен сот приставдарга 100 электр автоунаа бөлүнүп берилет деп. Анда биз тиешелүү расчетторун чыгарып баарын бергенбиз. Бул жерде электр автоунаа деген аябай үнөмдүү болот экен, бензин менен жүргөнгө караганда. Ал жагынан дагы жакшы. Быйылкы жылда күтсөк болобу бул маселени же кандай? Эми быйылкы жылда деп айтылды, анан каржылоо маселеси кандай болот, ошого жараша болот. Мен ушул жерден баягы сот аткаруучулар менен сот приставдарынын негизги ишмердүүлүгү тууралуу маалымат алгым келип турат да. Экөөнү кандай түшүнсөк болот? Сот аткаруучулар бул мыйзамга
кирген соттун чечимдерин жана башка органдардын чечимдерин аткарат, мажбур түрүндө аткарат. Сот приставдары болсо бул жанагы мажбур түрдө сот процессине келбеген участники судебного процессинде ошолорду камсыз кылат, сотторго алып келишет. Жана сот процессинде бул тартип сактайт. Азыркы учурда биз сот приставдарга дагы имараттарды, сот имараттарын кароого дагы ошол багытта иштеп атабыз. Бул эмнеге биз ага көңүл бурганыбыз, себеби биз жанагы вневедомственная охрана деп милицияга төлөгөн акчабыз, ошол жака буруп атабыз да. Ушул жерден баягы сот аткаруучуларга карата сын дайыма айтылып келет, өндүрүүлөр мындай начар болуп атат, соттун чечимдеринин аткарылышын камсыздоо маселесинде көйгөй жаратып аткан учурлар бар да. Булар боюнча сиз кандай комментарий берет элеңиз? Деги эле баягы республикалык бюджетке ушул сот аткаруучулар тарабынан каражат кандай бөлүнөт жылына? Бул жерде эми нааразычылыктар сөзсүз түрдө болот. Себеби бизде баягы соттун чечими чыкканы менен карызгор Кыргызстанда эмес, мигрант болуп сыртка чыгып кеткен учурлар бар. Ошол кезде кичине баягы кыйынчылыктар пайда болот да. Анан кийин сот карчынын аткарылган, мажбур түрдө аткарылган жагынан 10% акчалай өндүрүлгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, мыйзамда көрсөтүлгөн. Анан эми бул жерде бюджет менен эч кандай сот карчынын кылган аракети менен эч кандай эмеси жок, байланышы жок. Азыр эми мыйзам ушул алименттер тууралуу өндүрүшүндө айрыкча аймактарда ушул сот аткаруучулар өндүрүү маселесинде иштебей чабал бечел аракет көрөт дегендей сындар айтылып жүрбөйбү? Аны ишти жакшыртуу боюнча пландар кандай деги элечи? Реформага муктажбы бул маселечи? Бул маселе сөзсүз түрдө муктаж, сөзсүз түрдө. Себеби эми соттун чечими чыгып анан ал аткарылбаса, бул реформа жол эсе деп эсептесек. Президент так айтпадыбы, ушул соттордун чечими дээрлик 70%га чейин аткарылбай калган учурлар бар. Айрыкча ушул административдик иштерде депчи, алардын аткарылышын камсыздоо негизинен ушул сот аткаруучулардын милдети да. Анан ушул пайызды азайтуу боюнча пландар деген. Биз азыр баягы превентивдик мералар деп коет. Азыр аткарылбаган жетекчилер, соттун чечимин аткарылбаган жетекчилердин үстүнөн дагы сот аткаруучулар тиешелүү органдарга материалдарды чогултуп берет. Андан сырткары Кыргызстандан сыртка чыгып кетүүнө бөгөт коюлат. Алимент боюнча сиз маселе көтөрүп кеттиңиз. Алимент боюнча да көп нааразычылыктар бар. Себеби жана мен айтып кеткендей эле миграция. Баягы сыртка Казакстанга, Россияга чыгып кетишет, али бияктан чечим чыгат, анан өндүрүлбөй калып атат да, ошол маселе бар. Анан карызгор бияка келген күндө сот аткаруучу сыртка чыгуу бөгөтүн коет, карызы көбөйүп кетет, ошол себептен өз убагында төлөй албай калганында ошол нааразычылыктар көп пайда болуп атат. Көйгөйдү кантип чечтик бул? Чечилиш жолун эмнеден көрөсүздөр? Биз азыр жогорку соттун азыр баягы законодательный инициативасы бар эмеспи? Азыр биз дагы ошо өзүбүздүн оюбузду бердик. Жогорку сот аркылуу биз жогорку кеңешке ошо биздин мыйзамга кандай бир өзгөртүү киргизүү, ошо сот аткаруучулардын жумушун жеңилдетүү боюнча өзгөртүүлөрдү сунушубузду бердик. Азыр эми аяктан чыкса анан. Эгерде өзгөрүү кирип кала турган болсо кандай кириши мүмкүн? Бул жерде мыйзамда мындай каралган. Соттун чечимин аткарбаса, ошо алимент карызды алалы, анын үстүнө дагы айып салынып атпайбы? Биз айып өзү алимент төлөй албаса, кантип айыпты дагы төлөйт? Биз бул жерден сунуш кылып атабыз, же болбосо ошо айыпты өзгөртүп камалсын, соттун чечими аткарылбаса, алимент төлөбөсө, же болбосо бир коомчулук иштерди аткарып, ошонун эсебинен акча алып, анан алимент төлөп берсин деген. Ал эми ушул сот тутумундагы реформанын жүрүшүндө аткарылып аткан негизги чаралардын бири бул санариптешүү болуп атпайбы? Мунун аткарылышында техникалык камсыздоо жумуштарын сиздер тараптан камсыздалабы же кандай? Ооба, биз тараптан камсыз болот. Анан кийин бул санариптештирүү боюнча өзүңөр белгилүү болгондой, биз жергиликтүү соттордун 156 сот зал судебный заседанияга бүт аудио видео фиксация
деп камералар коюлуп санариптештердин алкагында ошол жумуштар жүрүп келди. Азыр бизде экинчи фазабыз бүттү. Азыр үчүнчү фазага өтөбүз. Ал калган дагы имарат сот залдарына дагы ошол аудио видео фиксациялар коюлат. Бул аудио видео фиксациянын эми өзүңүздөр билесиңер, бул протокол сот отурум катчысы протокол жүргүзбөйт. Бул жерде аудио видео фиксация бүт баран өзүнүн жумушун аткарат дагы, тараптар келип туруп ошо протоколду электрондук түрдө алып кете алат. Мындан тышкарыдагы санариптешүү багытында мындай бир сиздер тараптан аткарылган жумуштар кайсылар? Анан жалпы ушул экинчи фазанын аягында республика боюнча канча сот залдары жогорудагыдай жабдыктар менен жабдылышы керек? 157 сот залы камсыз болду. Алдыда дагы 20дан ашыгыраак сот залдары бар. Ошолорду толук камсыз кылып, эми бул деген санариптештирүү деп кээ бирлер мындай деп түшүнөт да. Бир жолу койдуң, ошо менен токтоду деп. Жок, бул деген бул машина дейли да. Модернизация болуп туруш керек, сөзсүз түрдө. Анан кийин ар жылы ал модернизацияга акча салыш керекпиз биз. Баягы компьютерде эле Pentium 1, Pentium 2 деп жаңыланып турат да. Ошондой эле бул деле. Буга дагы президентибиз аябай чоң көңүл койду. Бул боюнча да өзү келип жогору сотто өзүңүздөр көрдүңөр, келип көрүп кетти. Мен биз санариптештирүү боюнча сот системасы биринчи орунда десек, мен алдабасам керек. Азыр биз санариптештирүүгө өтө жакшы көңүл буруп атабыз. Жогору соттун төрагасы дагы бул боюнча аябай чоң маселелерди койду. Ошол боюнча чоң иштер жүрүп жатат. Буга чейин биз ушул түндүк мекемесинин баягы санариптешүүдө негизги ишти аткарып аткан мекемелердин бири ушул түндүк мекемесинин жетекчиси менен маектешкенде ушул сот аткаруучу сот департаменти менен биргеликте жанагы карыздарды текшерүү боюнча бир атайын кызматты ишке киргиздик дедик. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, биздин сайтта атайын эмебиз бар, ссылка бар. Эгерде жаран, биздин кыргыз жараны сыртка чыгам дей турган болсо, азыр көп учурлар бар эмеспи, жанагы коопсуздук шаар боюнча штрафтар келет. Анан айдоочу өзү билбей калат, биздин сот аткаруучуга түшөт ал документ токтом. Биздикилер сот аткаруучуларыбыз бөгөт коюп коет. Жаран билбей эле аэропортко барса же чегарага барса чыгарбай коюп атышпайбы. Ошондой учурлар көп бар, көп кездешет. Азыр бизде сот департаментинин сайтында жаран өзүнүн бөгөтү барбы жокпу текшергенге толук укугу бар. Ал жерге өзүнүн паспортун пинин киргизет дагы, анан барбы жокпу текшерип алат. Эгерде бар болсо, кайсы сот аткаруучу кайсы райондон салынган, ошону текшерип алат. Анан маселе болсо, ошол жерге барып чечип алат. Сиздер тараптан ушул аткарылган иштердин ичинен ушул автоматташтырууга муктаж болгон иштер дагы барбы? Ушул сындуу. Ооба, эми санариптештирүү боюнча биз эми жаңыдан эле санариптештер Кыргызстанга кирип, биз бул боюнча дагы Казакстандын да эмесин тажрыйбасын алып келдик. Жогору соттун төрагасы менен биз чогуу барып көрүп келгенбиз. Көп үйрөнүп турган нерселер көп. Ал боюнча дагы иштер жүрүп атат. Чоң рахмат, урмат Мелисович, биздин студияга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз сот департаментинин, жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиев менен ушул сот тутумунда аткарылып жаткан иштер, негизинен ушул техникалык материалдык жактан камсыздоодогу жүргүзүлүп жаткан реформалар, жогоруда ушул президенттин жогорку сотко баруусунда, судьялар корпусу менен жолугуусунда көтөрүлгөн маселелер, айлык, андан тышкары мамлекет тарабынан колдоону жакшыртуу маселеси тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.